Ассаламу алейкум. Урматтуу ишкерлер. Сиздерге өтө сонун бир издеп жүргөн маалыматты кабарламакчыбыз. Анткени Бишкек шаарынан Лермонтов көчөсү 6/2 дарегине мына ушул 4 кабаттуу 1000 чарчы метрди чапчыган аянт ижарага берилет. Ижарага берилип жатат. Буйруса минус биринчи кабат подвалы, биринчи кабат, экинчи кабат жана үчүнчү кабат жалпы аянты таза 1000 метр квадратты чапчыйт. Ар бир кабатында 250 метр квадраттын тегерегинен болуп калат. Бардык коммуникациялары, централдык канализация, газ, 3 фаза электр энергиясы, отопление системасы дагы бардыгы автономдук газовый котелдор орнотулган, жылуу кышын жайын иштете турган ушул 4 кабаттуу курулуш ижарага берилип жатат. Баалары метр квадратына $5, эгер жалпы ала турган болсоңуздар, айына $5000 аренда төлөйт экенсиздер ижарасына. Кааласаңыздар, биринчи кабаттын өзүнчө, экинчи кабаттын өзүнчө дагы аны ээси менен сүйлөшүп аласыздар. Бул Бишкек шаарындагы Лермонтов көчөсү тагыраагы Таатан соода борборунун жанында биринчи линияда жайгашкан. Мынакей, биринчи централдык көчө, өйдө тарабы Чүй проспектисине чыгасыздар. Андан ары Мадина базар жакын. Бул тарабында Аламүдүн базары дагы аябай жакын локацияда жайгашкан. Жанында дагы ушул катар соода борборлору, сантехника каражаттарын саткан торговый центрлер бар. Андан сырткары ушул Таатан деген соода борбору тиги маңдайдагы ушул кабат болуп турган курулуш материалдарын саткан базар бар. Ушунун маңдайында эле климат технологии деген ушул климаттык технологияларды саткан, аппараттарды саткан, жанагы ушул вентиляционный системаларды, кондиционерлерди саткан мурда компания болуп иштеп турган толугу менен ушул 4 кабат имаратта. Учурда ушул имарат бүтүндөй ижарага берилип жатат. Мына дарбазасынан киргенде унаа токтотуучу жайлары дагы аябай кенен, имараттын чоңдугу кенен. Каалагандай чоң гиганттык өндүрүштүк компания болсоңуздар деле сиздерге жетиштүү болот. Мүмкүн араңыздарда мисалы жеке ишкерлер болушу мүмкүн. Жеке ишкерлер болсо деле спорт багытында бир частный клиника, ден соолук борбору багытында дагы иштетсеңиздер болот экен да. Аны эми өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Кааласаңыздар швея, кааласаңыздар бир стоматологиялык чоң центр ачып койсоңуздар болот. Мүмкүн бир эс алуу борбору ачып койсоңуздар деле болот экен. Подвалына ушул фитнес клубтан тартып бүткүл бардыгыны батырсаңыздар болот да. Имарат өзү жалпысынан мына бул бустан башталат. Г формасында болот. Г формасында кенен, подвалдарында дагы мисалы склад помещениялары дагы толук, мынакей. Ушул 4 кабаттуу имарат. Кана жүрүңүздөр. Бир катар четтен көрсөтүп берейли, бааларын уктуңуздар. Бул Бишкек шаарындагы Лермонтов көчөсү болуп калат. Ушул Таатан соода борборуна ориентир алып келе бересиздер. Негизги вход киргенде мынакей. Келиңиздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Киргенде мына тепкич, сол тараптан бир эшик, оң тараптан дагы бир эшик орнотулган. Бул биринчи кабат. Минус биринчи кабатка дагы түшсөңүздөр болот. Минус биринчи кабатта да ушул толук бардык шарты бар. Кана жүрүңүздөр, биринчи кабаттан көрсөтүп берейли. Минус биринчи кабатка түшкөндө эле маңдайда бир чакан эшиги бар экен. Бул тарабынан дагы кирип айланып чыксаңыздар болот. Кааласаңыздар бул жагынан айлансаңыздар болот. Кана келиңиздер. Биринчи оң тараптагы эшиктен кирсеңиздер, тиги сырт тараптан, негизги эшик тараптан унаа токтотуучу жайдан кире турган тепкичтин орундугу темир тосмо менен тосулуп турат. Андан бери жагы маңдайга өтсөңүздөр, учурда минус биринчи кабат толук склад катарында пайдаланылып турат. Анан алсаңыздар, мурда швейный цехтагы иштеген экен. Бул жерде мына катарына мындай швейный машинкаларды отурганга точкаларды, включательдердин бардыгын орноткон да. Анан спортзал, фитнес клубка дагы өтө сонун болот экен. Жалпы 4 кабат алсаңыздар, биринчи кабатты ушул толугу менен бир склад, өзүңүздөрдүн жанагы товарыңыздарды сактаган катарында пайдаланганга болот да. Ар бир кабат башында айтып өткөндөй эле 250 метр квадраттын тегерегиндеги аянтчаны камтыйт. Так, андан бери бул тарабынан өтсө, мындайынан айланса болот да. Так, бери жагы мына катарынан ушундай болгон кенен болгон аянтча. Караңыздар. Бүтүн мынандай полкалары менен жарыктандыруулар орнотулган. Мына лампаларын алмаштырыш керек экен, кээ бир лампаларды. Болгон жасай турган нерсеси ушул. Ичиндеги ашыкча заттардын бардыгын ээси алып чыгып кетет. Андан кыжалат болбоңуздар. Терезелери бардыгы орнотулган, кондиционер, вентиляционный система бардыгы бар. Так, жүрүңүздөр. Андан бери мына бул жагы дагы өзүнчө мынандай узун. Ортолукта бир стена бар экен. Мына бул тарабына кире турган болсок, бул жакта дагы бөлмөлөр бар. Мына бул жагын лампочкасы өлүп тур. Бул жагы дагы чакан болгон бөлмө, мына. Чакан болгон бөлмө. Андан бери түзөтө турган болсоңуздар, бул жагы жанагы подвалга түшкөндөгү оң тараптагы эшик. Ушунан киргенде мына бул жагы дагы өзүнчө бир 17-18 квадрат. Мына бул тарабы топка, мына.
топка жалпы 1000 квадрат аянтты жылыта турган умный газовый котел. Газовый, корейский экен ушул котел. Бардык 4 кабат имаратты ушул жылытат экен да. Айына ушу 20 000 сомдун тегерегинде келет экен ушугачы газдын расходу. Так, жүрүңүздөр. Андан бери жагында маңдайда дагы бир өзүнчө бөлмө бар. Мына. Маңдайдагы бөлмөнү көрүп коюңуздар. Так. Мына. Көрдүңүздөрбү? Маңдайдагы бөлмө. Бул дагы өзүнчө бир полкалары менен бир 20-22 квадраттын тегерегиндеги аянт болуп калат экен да. Көрдүңүздөр, туугандар. Кана жүрүңүздөр эми биринчи кабатын көрсөтөйлү. Биринчи, экинчи, үчүнчү кабатты дагы толук көрсөтөбүз. Эң кызыктуу майлуу сүттүүлөрү ушул жагында. Кана жүрүңүздөр, туугандар. Эми биринчи кабатты толук көрсөтөбүз. Кааласаңыздар оң тарабынан кирип, мындайынан айланып бул жагына чыгып кетсеңиздер болот. Калсаңыздар сол тараптан дагы кирип чыксаңыздар болот. Кана жүрүңүздөр. Мына бул жагынан баштайлы. Эң майлуу сүттүү, келең болгон чоң зал бөлмөсү. Бардык бөлмөлөрдө видео көзөмөл, видео наблюдение орнотулган. Бардык шарттары менен ушул учурда мындай вентиляциондук системадагы ар кандай аппараттарды орнотуп, ушул жанагы биз айткан Climate Technology деген компания отурат бул жерде. Бул чоң, мисалы, бир конференция залга айлантырсаңыздар болот. Мүмкүн бардык кабаттарын алып бир швейный цех кылып алсаңыздар болот. Анан мүмкүн ушул жана мен айткандай эле клиника катарында түрлүү багытка иштеткенге толук мүмкүнчүлүк шарттары бар. Жап-жарык, жарыктандыруу бардыгы орнотулган, отопление системалары дагы бар дагы. Мындай внутренний отоплениялар бар. Трехфазка электр энергиясы бар. Каалагандай кыскасы пайдаланып ала бересиздер. Кенен бул жердин өзүнүн аянты эле бир орточо эсеп менен бир 50 квадраттын тегерегинде чыгат да. 50 квадраттын тегерегинде чоң конференция зал кылып койсо дагы болот экен. Кана жүрүңүздөр. Андан бери мына бул жагында бир офис, мынакей. Киргенде кенен болгон офис, эми муну жанагындай директорский кабинет же болбосо бир отдел кадр отура турган кабинет кылсаңыздар болот экен. Так, учурда иштеп жатат. Андан бери бул тарабы санузел. Ар бир кабатта өзүнүн санузелдери бар. Бирден эмес, 2ден 3төн санузелдер бар. Бул тарабы негизги чоң кабыл алуу бөлүмү. Мынакей. Учурда адамдар иштеп жатат бул жакта, аябай кенен болгон бөлүм да, өзүнүн балкондору менен. Так, андан бери кийинки эшиктен кире турган болсок, так. Ассаламу алейкум. Мына, бул жагы өзүнчө дагы бир, мисалы, мүмкүн отдел продажаны орнотосуздар. Кааласаңыздар ушул эмеректердин баардыгы чыгып кеткенден кийин ачык болгондо каалагандай багытта пайдалансаңыздар болот да. Терезелери дагы чоң-чоң, кондиционерлер, жарыктандыруулар, отопление системасы бүт бардыгы бар. Ремонттору дагы даяр. Сиздер болгону аласыздар, кирип бир катар уборкасын жасап туруп жумушту баштай бересиздер. Кана келиңиздер. Андан бери айланып өтө турган жагына өтөбүз. Мындан бери келип биринчи кабаттын калган бөлүктөрүн көрсөңүздөр болот. Келиңиздер. Келгенде сол тарапта, мына бул жакта дагы бир өзүнчө склад бөлмөсү бар. Мына, кире турган болсок, бул учурда мындай Kentатsu деген жанагы вентиляция системасы, кондиционерлердин, кыскасы бардык оборудованиясы бар экен да, ушул жерде камтылган. Бул жанагы биз айткан ушул Climate Technology компаниясы бүткүл Бишкек шаарында жанагы көп кабаттуу үйлөрдүн бардык вентиляционный системасын жасаган чоң компания экен да. Ушулар отурат азыр. Бул жагы бир өзүнчө санузел, бул тарабы дагы өзүнчө бир санузел. Андан бери келе турган болсок, мына бул жагы учурда шоурум болуп иштеп турат. Мынакей. Шоурум, кабыл алуу бөлүмү, шоурум, мынакей кондиционерлердин түрлөрүнү койгон, өздөрүнүн да кондиционерин орнотуп коюптур. Жарыктандыруу катарынан коюлган да. Апапак болуп, акталып, сырдалып, ремонту даяр. Асты мындай кафелденген. Мүмкүн жанакындай биз айткандай эле кандайдыр бир ден соолук чыңдоо борбору, мүмкүн жанагындай медклиника ача турган болсоңуздар, жанагы оорулууларды кабыл алуу бөлүмү ушул жакта кылып койсоңуздар болот экен да. Кенен болгон бул тарабынан мындай панорамный терезелери эркек тарабынан бардыгы орнотулган. Бул жактагы аябай өзүнчө кенен бир метр квадратын эсептей турган болсок, бир 45-50нүн тегерегинде бул жагы өзүнчө чыгат да. Түшүндүңүздөр, Кана жүрүңүздөр, экинчи кабаттарын көрсөтөйлү эми. Экинчи кабатына чыга турган болсок, ушул тепкич аркылуу эле экинчи кабатка чыгасыздар. Менин оюмча, бул жерде эгер чоң бир өндүрүштүк компания, кандайдыр бир компания боло турган болсоңуздар, бүткүл 4 кабатты алсаңыздар болот экен. Мына оң тарабынан баштадык. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Киргенде учурда булардын баардыгы мындай склад катарында пайдаланып турат. Бул биринчи кабаттагы жанагы чоң зал бөлмөсүндөй эле, ушул копия экинчи кабаттагы бөлмөсү, бул дагы өзүнчө бир 50 квадраттын тегерегинде, бүтүн жарыктандыруу системасы, отопление системасы баары бар. Так, андан бери жанагы биринчи кабаттын өзүндөй эле жана отдел кадр отургандай бөлмө, чакан, бардык бөлмөлөрдүн өзүнүн вентиляциясы бар, кондиционерлери бар. Бул жагы ажаткана. Андан бери келгенде
Мына бул тарабында дагы өзүнчө дагы бир кенен бөлмөсү да. Бул дагы ушул 40-45 квадраттын тегерегинде. Андан дагы мүмкүн чоңураак болуп айланып калат. Кана жүрүңүздөр. Катарынан көрсөтө беребиз. Бир чоң компания келиш керек экен да бул жергечи. Так, мына бул тарабы өзүнчө дагы бир директорский бөлмө экен. Өзүнчө бир офисный кабинет, кондиционери бар бул тарабында деле, ушу көчө тарабында чоң мынандай сплошной терезелер орнотулган, жап-жарык болгон бөлмө экен да. Кааласаңыздар ушул жерге бир директор отуруп алып өзү иштин баардыгын көзөмөлдөсө болот экен. Мына бул тарабынан келген кардарларды, келген кеткендерди өзүңүздөр көзөмөлдөй бересиздер. Мына унаа токтотуучу жайлары дагы аябай кенен. 7-8-10 унаага чейин бар да. Анан көчөнүн боюнда деле парковкалар кеңирчилик. Так, андан бери мына бул жактары катар ушу бөлмө болуп офис болуп кеткен. Бул дагы бир өзүнчө бөлмө. Бул тараптын аянты дагы бир 15 квадраттын тегерегинде. Андан бери оң тарабында бир өзүнчө жанагындай камера көзөмөлдөө бар экен. Сол тарабында 2 санузел. Андан бери келгенде бул тарабы дагы ушул учурда генеральный директор отурган чоң кабинет. Мынандай Г-образный столдары, шкафтары бардыгы орнотулуптур. Ушул кондиционерлер менен бардыгы бар да. Ушул 4 кабат толук ушул газовый котел менен иштейт экен. Газовый котел, корейский газовый котел, жанагы биринчи кабаттан, минус биринчи кабаттан көрсөтүп өттүк. Ошону менен бардыгы иштейт. Так, 3-чү кабатка чыгабыз. 3-чү кабаттын ремонту учурда жок. Эгер хозяин менен келишип кала турган болсоңуздар, өзү деле ремонт кылып бергенге даяр. Бирок кааласаңыздар эми өзүңүздөргө жага турган кылып, өзүңүздөр деле ремонтун жасап алсаңыздар болот. Бул 3-чү кабат, эң акыркы кабаты өзүнчө жанакындай мүмкүн компьютерный клуб, айтишниктер отура турган бөлүм, ушундай компьютер менен иштей турган бөлүм кылып өзүңүздөр иштетсеңиздер болот экен. Чыкканда сол тарабында узун, биягы өзүнчө узун, мына тетиги бурчка чейин курулуш. Караңыздар, бул мындай мансардный болуп жабылыптыр да. Болгону бир катар уборка. Хозяин өзү чыгарып кетет мына жердеги ашыкча заттардын бардыгын. Бул тарабы санузел, канализационный система, андан бери жагы кенен да. Мына бардыгын чыгарып кетет. Астыны бир сыйра тазалайсыздар. Кааласаңыздар кафель, кааласаңыздар линолеум жаткырып, бул тарабына да жанагындай паркеттерди жабыштырып эле, стеналары теп-тегиз экен. Бир слой ап-апак кылып шпаклевка тартып койсоңуздар даяр болот. Так, жүрүңүздөр. Калган тарабын дагы көрсөтөбүз. Ушул аябай кенен, ар бир кабаты өзүнчө ушул 250 квадраттын тегерегинде аянтча экен да. Так, мына бул тарабында ушундай чоң зал. Көрдүңүздөрбү? Чоң зал, оң тарабында бир санузел бөлмөсү бар, кирме чыкма. Андан бери жагы, мына бул жагында дагы өзүнчө дагы бир бөлмө. Ушул жакты ремонт кылып алсаңыздар болот экен. Мына потолоктору дагы бийик. Чалып сүйлөшөсүздөр, туугандар. Баасы метр квадратына $5, жалпы 4 кабат алам десеңиздер айына $5000, анан кааласаңыздар ушул бөлүп 3-чү кабатты өзүнчө ала турган кардар болсо, 2-чи кабатты өзүнчө, 1-чи кабатты өзүнчө ала турган кардар болсо, жалпы бир 4-5 компания, 4-5 өндүрүштүк чоң бир организация иш алып барса болот. Ушул 1000 квадрат аянт Лермонтов көчөсү 6/2 дарегинде, ориентир Татан соода борбору, жанагы барыңыздар жакшы билгенде, курулуш материалдарын саткан чоң соода борбордун маңдайында, катарынан ушул сантехника каражаттарын саткан, пластик эшик терезелерди саткан дүкөндөрдүн, жана торговый центрлердин жанында ушул биринчи линияда жайгашкан ушул 4 кабаттуу имарат. Ассаламу алейкум.